Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Мен силерге бүгүнкү сабакта жагымдуу маанай каалайм. Бүгүн 10-класстар үчүн адам жана коом предмети тема келишим жана келишимдик мамилелер. Мугалим Мурзакулова Кайрыхан. Урматтуу окуучулар, биз буга чейин адам жана коом предметинен көптөгөн мамлекеттик программа боюнча көптөгөн маалыматтарга ээ болуп келатабыз. Ошонун ичинен биздин жашообузда, турмушубузда кездеше турган келишим түзүү, келишимдик мамилелер кандай жүрөт, ошолор боюнча кеңири маалымат алабыз. Бүгүнкү сабакта күтүлүүчү натыйжалар: биринчи, келишим жана келишимдик мамилелер жөнүндө кеңири түшүнүк алабыз. Экинчи, болжолдуу келишим, анык келишимдердин айырмачылыктарын билебиз. Үчүнчү, келишим тартиби жөнүндө тереңирээк окуп үйрөнөбүз. Төртүнчү, келишимдин түрлөрүнө анализ жүргүзөбүз. Мына бүгүнкү сабакта ушул маалыматтарга ээ болгонго аракет жасайбыз. Балдар, силер билгендей, мамлекеттик деңгээлдеги көптөгөн укуктук маселелерде, ошонун ичинен бүгүнкү темабыздагы биздин жашообузда, турмушубузда эң керектүү болгон темалардын бири. Ошон үчүн жакшылап көңүл коюп угуп турсак. Келишим эки же андан көп тараптын тигил же бул маселе экономикалык, укуктук жана башкалар боюнча өз ара мамилелерин жөнгө салуучу укуктук документ. Келишим жарандардын ортосунда, жаран менен уюмдардын ортосунда, мекеме уюм менен башка мекеме уюмдардын ортосунда түзүлүшү мүмкүн. Бизде деле окуу мектебибизде, биздин азыр окуп жаткан мектебибизде деле келишимдер бар. Мугалимдер менен, мисалы үчүн, университеттин жетекчилигинин ортосунда келишим бар, эмгек келишими. Ал эми мектеп жетекчилиги менен ата-энелердин ортосундагы келишим, ошондой эле мектеп жетекчилиги менен окуучулардын ортосундагы келишимдерибиз бар. Биз ал келишимдер боюнча тааныштыгыбыз бар. Карагыла. Сөзсүз түрдө келишим түзүүдө эки тарап тең өздөрү ошол келишимди ичинде жазылган маалыматтарга толук кандуу макул болуш керек. Ошол маалыматтарга, ошол ичиндеги аткара турган убакыттар мөөнөттөрүнө макул болсо гана эки тарап ошол кол коюу аркылуу келишимди ишке ашыра алат. Келишим түзүүнүн жалпы жоболору Кыргыз Республикасынын граждандык, эмгек жана административдик кодекстери, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, министрликтердин, уюмдардын келишимдер боюнча чыгарган жоболору боюнча жөнгө салынат. Укуктук багыты боюнча келишим болжолдуу жана анык болуп экиге бөлүнөт. Эмгек кодексине ылайык, эмгек келишими бир жолку аткарылуучу ишке 1 жылга, 5 жылга түзүлүшү мүмкүн. Ал эми иштин мүнөзүнө карай келишим ар түрдүү болушу мүмкүн. Мисалы, ижара келишими, кызмат көрсөтүү келишими, жеткирип берүү келишими, эмгек келишими жана башка келишимдер бар. Бул жерде ошол келишимдин үлгүсүн көрүп турабыз. Сөзсүз түрдө бул келишимде бирөөсү милдеттенет, экинчи тараптагы аткарууда өзүнүн жоопкерчилигине жооп бериш керек. Бул жерде дарылоо мекемеси жөнүндө, анан кийин ошол дарылоо мекемесин арендага алып аткан, болсом
ижарага алып аткан мамлекеттик уюм менен ортосундагы болгон келишимди көрүп турабыз. Мына келишим ушундай маңызда түзүлөт. Ошого карап туруп биз өзүбүздүн келишимдерибизди түзсөк болот. Бул эки адамдын ортосунда да келишим болушу мүмкүн. Бул жерде мисалы үчүн бир мекеме уюм менен экинчи мекеме уюмдун ортосундагы келишимди көрүп турабыз. Балдар, ошондой эле мамлекеттер, дүйнөлүк уюмдар ортосундагы эл аралык келишимдер болот. Аларда расмийлүүлүктүн белгилери басымдуулук кылат. Жана ал канча тараптуу болсо, ошончо тилге которулуп, бардыгы бирдей күчкө ээ болот. Келишим кайсыл убактан баштап өзүнүн күчүнө кирет? Келишим ошол эки тарап тең ошол келишимдин ичиндеги милдеттенген аткарыла турган бардык маалыматтарга толук кандуу тааныштыгы болуп, ошого макулдук бергенден кийин эки тарапта тең келишим түзүлөт. Балдар, бүгүнкү сабакта биз келишим боюнча кыскача маалымат алдык. Ошол маалыматтарды биз канчалык деңгээлде түшүнө алдык. Ошол боюнча өзүңдү текшер деген тапшырмасын аткарып көрөбүз. Мисал үчүн, укуктук багыты боюнча деген түшүнүккө кайсыл жооп туура келет? Оң жактагы кайсыл жооп туура келиши мүмкүн? Келишим дегенде эмнени түшүндүк биз? Иштин мүнөзүнө карай келишим дегенде кандай мааниге ээ? Дүйнөлүк уюмдар ортосундагы эл аралык келишимдерде кандай болот? Мына ушул түшүндүрмөлөрдүн оң жакта жооптору бар. Ошол биринчиге, мисалы үчүн укуктук багыты боюнча дегенге оң жактагы кайсы жооп туура келет? Мына ошентип дал келтирүү аркылуу биз өзүбүздүн билимибизди, бүгүнкү темадан алган билимибизди текшерип алсак болот. Ошол эгерде биз бардык тиги түшүндүрмөлөргө туура жооп берген болсок, анда биз бүгүнкү теманы жакшы түшүнгөн болобуз. Үйгө тапшырма, балдар. Бүгүнкү сабакта үйгө тапшырма бул биздин жашообузда, турмушубузда да кездешет. Ошон үчүн үйрөнүш үчүн биз биринчи эки адамдын ортосундагы келишимди түзгүлө, экинчи ижара келишимин түзөбүз, үчүнчү мекеме уюмдун ортосундагы келишимди түзгөндү үйрөнөбүз. Мына ушулар боюнча силер тапшырма аткарып келесиңер. Эмдиги сабакта ошол келишимдердин түрлөрү боюнча биз келишим түзгөндү үйрөнөбүз. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.